Саламатсыздарбы? Студияда мен Алтын Арыстанбекова. Менин ой пикир автордук телекөрсөтүүмө кош келипсиздер. Мен бүгүн конокко Ратбек Санатбаев деген Кыргызстандын чемпиону, дүйнөлүк чемпион, Кыргызстандын сыймыктанган уулу бар эле. Ошол биздин менин агамдын, менин жердешимдин, кыргыз элинин сыймыгы болгон Ратбек Санатбаев агамдын бир тууган энеси Орунбек Санатбаевди конокко чакырдым. Кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Орунбек байке, айтсаңыз, мына Ратбек Санатбаев быйыл тирүү болгондо 50 жашка чыкмак экен. Пендечилик деп коет, ажал биздин колубуздан алып кетти. Ал киши тирүү болсо, Кыргыз үчүн дагы далай жеңиштерди алып келмек. Ушул быйыл 50-ге чыкмак экен. Ратбек Санатбаев сиздин эсиңизде кандай адам катары калды? Саламатсыздарбы элем. Быйыл 7 майда өзү тирүү болгондо 50-ге чыкпак экен. Бул 50 жаш деген сөз. Кырчын мындай жигит толгон мал экен. Азыр болгондо көп иш-чара кылат экен, кылмак экен. Ошол иш-чаранын аркасында мен ойлойм да экинчи өмүр бар экен депчи. Азыркы экинчи өмүр мына өзүнүн келген иши даналап жүргөн, жаштар аркасынан жүргөн, өзү адамдын сапаты, мен ойлойм да мына азыр 14-жыл болот, өзүнүн манайы, анан баскан турганы, бирок узун бойлуу, бою 1,86, 90 килограмм, 84 килограмм көрчү, 90 килограмм болчу. Бирок мына келбети дагы мына батыр же балбан деп айтчу эмесмин да, эми оюма келди. Бул эмне деген сөз? Бул адам деген адамгерчилик болчу экен. Бул адам менен сүйлөшкөнү билчү экен. 7 жаштан 100 жашка чейин эки кол менен учурашып, ар бирин кун коюп кулап укчу экен адамдардычы. Анан эң негизгиси дипломат деген сөз, бул дипломат болчу экен. Адам менен мындай угуп, адам менен сүйлөшүп, мамилени кылып, адамдын баягы кыргыздын жигит ушундай болобу, Кыргызстан деген ушундай болобу депчи, бул баягы дүйнөнү кыдырып жүргөнү, бул дипломат деген өзүнүн баягы ошого экинчи өмүрүнө жана өзүнө мына басып турганга мен элесим эм келип атат да бугачы. Ушунча 7 областтарга барам, кайсы жерге барбасам да айтат, Ратбек Санатбаев ушундай болгон, баягы таза инсан ушундай болгон десең, баягы өзүң сүйүнүп калат экенсиң. Бул жөнөкөй эле балбан эмес, батыр эмес, баягы өзүн алып жүрүп, өзүн тааныштырып, өзү менен кыргыз элинин жигити мен кыргызмын, дипломат катары жүргөн экен да. Өтө чоң адамгерчиликтүү инсан болгон деп мага да көп айтышат. Ал кишинин андай жакшы мүнөздөрүнүн көпчүлүгү. Мен өткөндө бир публикация жаздым, Facebookка жазсам, анын астына толтура комментарий жазылды. Мындай элдин баары аябай сүйүп, ушунчалык сагынганы билинип турат да. Мына карасаңыз, өзүңүз баягы комментарийден эле адамдар билинип калат да. Ошо канча комментарий болгон, ошо ар бир комментарийден баарды суктанып айтат. Ушу жигит болгондо, тапшанып, ушу жетишпегенде, ушу жигит ушундай адам болуш керек, ушундай эталон кыргыздын жигити баскан турганы. Мен сиздин оюңузду толтуруп кетейин деп атам, ушу комментарий катары суктанып айтышат да баардыгычы. Эми кандай бир шарттарда ажал колубуздан алып кетти, аны эстебей эле коелу. Мындай 50 жылдык юбилейинде жакшы сөздөрдү айталы, жакшы мүнөзүн эстейли. Анан Орунбек байке, сиз бир тууганысыз. Ошол бир сыйра эскертип койбойлубу бизди көрүп аткан азыр көрүүчүлөргө, кандай медалдарды жеңген, кайсы спорттук оюндарда чемпионат алган. Мисалы үчүн ал кишини мен спорт тармагынын адам эмесмин дагы, ошон үчүн сиз бир сыра эскертип кетсеңиз. Айткан туура, бирок мен баардын азыр айтканды дагы бир кыскача, бирок нускача айтып коеюн да. Өзү жеңиштен өзү Советтер Союзунан башталган. 84-жылы всесоюзный турнир болгон СССРдин. Ошонун 7-чиси болгон. 17 жаштан өзү ошо турнирди өтүп, анан мастер спорт СССР деп ошондон нам Бишкектен, Кыргызстандан эмес, Москвадан берчи. Москвага кылып, ошол намды мастер спорт СССРдин намды толтурган. Кийин анан 88-90 жылдары Советтер Союзунун курамагына барып, 2 жыл армия өтүп келген. Өтүп келгенден анан бир 22-23 жашында
Bunun ийгиликтери баягы космостой баягы Гагарин учкандай ошондой болуп кетти. Бунун 94-жылы вот Олимпийский азиатский игры деген бар. Биздин эгемендүү Кыргызстандан биринчи жолу биздин кыргыздар желең көтөрүп барган 94-жылы Азиянын оюндарыначы. Ошондо бул Ратбек финалда биринчи экинчи месте күрөшүп баягы өзүнүн Давлет Турлукханов, дүйнөнүн чемпиону, олимпиаданын чемпиону, СССРдин чемпиону, казак агасы бар, тренери бар, Давлет Турлукхан деген. Экөө 84 килограмм самалта күрөшүп, экөө бир финалда бирге чыгып калган. Ошондо Ратбек анан бул менин тренерим агайын деп кол көтөрүп, анан экөө ошондо биринчи ийгилигин баягы эгемендүү Кыргызстан ошондон башталган. Анан чемпион Азия болгон. Эң биринчиден Кыргызстандан, эгемендүү Кыргызстандан чемпион Азия болгон. Кийин дагы чемпион Азия болду экинчи жолу. 5 жолу Азиянын оюндарын 3-4, 2-3 местелерди алган. Кийин 99-жылы өзү Афина, Греция шаарында дүйнөнүн чемпионатында өзү жалгыз барып, ошондо дагы тренерлер дагы, врачтар дагы эч ким болбой өзү баягы жолдомо алып, лицензия алып, өзү жалгыз барып калыптыр. Анан күрөшүп атканда анан бул жактан бывший Советский Союздун баардык грузиндер, орустар келип, казактар келип, биздин бала күрөшүп атат деп, мен жалгыз күрөшүп атам дейт. Анан карасам, давай деп күрөшүп атышат, кыргызышат дейт. Анан карасам, ошо дүйнөдөн эң биринчи мына эгемендүү Кыргызстандан анан грек-рим күрөшүндөн анан мен ошо коло медалга дүйнөнүн ошо медалине жеттим деп ойлойм. Ошондо баары чуркап келип, мен баягы Советский Союздун бывший ошону көргөнүм. Ошо грузиндер, ошо орустар чуркап келип мени көтөрүп, ошо кучактап, мен ошондо мен сездим деп ушу мен кыргыз деп бөлгөн эмес, Советтер Союзунун чемпиону катары кабыл алышканда, ошон үчүн күйүшкөн. Ошон үчүн күйүшкөндө мен жалгыз болуп, ошондо мен жалгыз барып, ошондо утуп келгем деп, дүйнөнүн үчүнчү, ошондо дүйнөнүн ошо медалин биринчи жолу мен алып келгем деп Кыргызстанга айткан. Өзү Кыргызстанды 12 жолу уткан. Гран-при деген эл аралык турнир бар. Класс А деген сөз. Бул деген сөз эң бийик даража турнир деген сөз. Ошону дүйнөдө Кыргызстандан барып дүйнөгө эл аралык турнир Гран-при деген намынан бул 12 жолу уткан. 12 жолу утуп, анан кийин эмгек сиңирген спорт чебери деп Кыргызстан менен анан Казакстандын спорт чебери деп аталган бул өзү. Анан биздин ошо 50 жылдык юбилейге карата мындай спорттук иш-чаралар уюштуруп атырсыз. Ошондо мындай атайын сонун бир чакыруу кагазын бердиңиз сиз мага өткөндө. Ал үчүн сизге чоң рахмат айтам. Ошол кагазда аябай сонун бир сүрөтү турат да, ушунчалык бир сүрөтү турат. Ошол сүрөтүндө аябай толтура медальдар турат. Ошол канча медаль? Ой, бул баягы бир жерге барып чакырганда ошондо тарткан окшойт. Мунучу анан көбүн таккан жок. Бул кичине ошого жарым эле деңиз. Жарымдан эле азыраак го. Ошо бир сессия болуп калды, же бир нерсе болуп же жок, эстедим. Бул Олимпиаданын кураммандыгына 96-жылы кетип баратып Атлантага. Ошондо бул көгүш бул формасы бул олимпийский форма болгон. Ошо форма тагып, медаль тагып, анан ошондо булардыкы ошо жолномунун астына ошондо фотосессия жасаган булардынчы. Ратбек Санатбаев эрте өтүп кетти, бирок ошого жараша эрте өтсө дагы мындай окуучуларды тарбиялап калды. Албетте. Биринчиден окуучулардан мына айтып берсем, эң биринчиден бул Төмөнбаев Руслан. Олимпиаданын 3-чү орунду алган, коло медаль алган Пекинде. Экинчиси бул Канат Бегалиев. Бул Пекиндин олимпиадасынан күмүш медаль алган. Бул түз менен түз, бул бала Ратбектин окуучулары болуп эсептелет. Кийинки мына окуучулардан мына грек-римден күрөшүн балдардан мына азыркы мына чыккан балдар көп чыгып атат. Мына дүйнөнүн чемпиону болуп атат, мына балдар жоламан деген жол болуп атат. Мына Бакиров деген чемпион мира балдар болуп атат, Азиянын чемпиону болуп атат. Ошо Ратбектин азыр мына кылган 90 жылдан Советский Союз кырылгандан бери, эгемендүү Кыргызстандан бери биздин баристер азыр ар айда мына Азия менен дүйнөнү, Европаны, анан Олимпиаданы багынтырып, азыр мына результатты көрсөтүп атышат. Аябай жакшы чоң чемпиондор болуп атышат. Сиз, мен билем, жыл сайын кандайдыр бир турнирлерди өткөрүп, ошол Ратбек Санатбаевдин
жумушун токтотуп калтырбай, аны улантып, аябай аракет кылып жүрөсүз да. Анткени өзүңүз дагы спортчусуз, мен билем аны. Анан быйыл юбилей экен, 50-ге чыкмак экен, 50-ге чыкты, Кудайга шүгүр. Мына 7-майда эми мынау Жалал-Абадта, анан Бишкекте сиз өткөндө айттыңыз эле, спорттук оюндар болот депчи. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Өзүм мына экинчи өмүр деген сөз, мына адам деген иш чарага бөлүнөт экен да, адам деген кандай болгон экен, өзүн жашап жүргөн, анан экинчи өмүрү кандай болот экен. Мына экинчи өмүрүн биз көрүп атабыз. Өткөткөсө дагы биз мына эл аралык турнирди өткөзүп атабыз. Мына Жалал-Абад шаарында Көгарт өрөөнүндө дегенчи, өзүнүн кичи мекенде төлөп өскөн биздин Көгарттын коому деген бар. Ошол жерде мына Мирлан Назаров, Жылдыз Турганов, Кубан Калбаев дегендер, жалпы коомдуктар, анан Жалал-Абадта жалпы айылдаштарым, жалгыз жаңырыктан, мына айыл башчы, айыл өкмөттүктөр бар ошол биригип биз ойлодук да эмне кылабыз, кандай иш чара кылабыз деп ойлондук да. Анан ошо мен элим, мен жерим, анан кичи мекеним, мына коомдуктар аны биригип алып, бир элесине бир турнир өткөзүп коелук айылга депчи, айылдан башлап, алам айылдан башлап деп, айылдан кылбайлык дейт. Мейли дедик, биринчиден түшүнгөн жокпуз. Анан айылдан келсек, биринчиден эле ушу турнирди баштаганда эле 700 адам келди спортсменде. 7 областтан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстандан депчи, айылга депчи. Азыркы мына иш чарабыз бул 11-жыл болуп атат, 11-жыл болуп атат. Азыр Кудай буйруса 7-июнга койдук. Өзү 7-май болуп, Ооруза катары биз жылдырып койдук 7-июндө. Ошону биз 7-июндө Кудай буйруса азыр мына спорт сарайда бир 700-800 азыр спортсмен келет. Тажикстан, Өзбекстан, Казакстандан, 7 областтан биздин кыргыз спортсмендерибиз келет. Ошол жерге катышып, ошол жерде баягы Ратбектин кичи мекени экен, ошол жерде баскан экен, ошол тоо, ошол аба, ошол сууларды, ошолорду көрүп, тамшып, ошол жерден дагы Ратбек ошон жигит батыр да чыгабы деп, жаштардын арасынан 2004, 2005, 2006 жылкы жаштардын арасынан эралык турнирди өткөзүп атабыз. Бул жерде биздин колдообуз менен баягы айылда өтөт. Айылда биздин колдообуз бул Көгарттын өрөөнү, Жалал-Абадтыктар, анан Бишкекте тургандар баардыгы эле салымын кошуп, ошол жерде баардыгы ошол иш чарага бул ар 7-майда болчу, азыр 7-июндө бул Ооруза катары баарды эле күтөт. Ошол жерге биздин айылга келип, ошол жерде коноктор келет, ошол жерде көрүп, ошол жерде иш чараны өткөзүп, ошол жерде биз жакшы мына артисттерди көрүп, жакшы чемпиондор чыккандарды ошол жерде өткөзөбүз деп биз азыр оргкомитет менен ошону иш кылып жүрөбүз. Анан Жалал-Абадта өзүнүн окуган мектеби бар. 9-чу мектеп деген бар, кичи райондо спутник деген. Ошол жерде дагы ошо 7-июнү күнү саат 9-го койдук. Бул Гарано, Жалал-Абадтыкка жана мэр город Мурал Тагаев, анан Жалал-Абадтын директору Абдахап баары жамаат менен сүйлөшүп, ошол жерде биз фотовыставка ачайлык дедик. Фотовыставканы баягы өзүнүн мектебинде өтөт. Өзүн баягы күрөш жүргөн, өзүн баш жүргөн, баягы ошолорду биз фотовыставка кылып, ошону көргөзмө кылып көрсөтөлүк дедик. Анан кийин ошол жерде актовый зал бар, актовый залдын ичинде директору менен жамааттын сунушу менен ошол жерде эскерүү кечени кылайлык атат. Эскерүү кечени эми баягы келген өзүнүн достору, классташтары, мугалимдери, 40 жылы болгон мугалимдери бар экен, анан кийин окуучулар, анан жергилүү бийликтер, элдер ошол жерге келип, эскерүү кечени келип, ошол жерде бир ошону өткөзүп берелик. Анан Жалал-Абадка айылга барып, ошонун ачылышын кылайлык дейт. Анан 7-8-inde Жалал-Абад болгондон кийин берди Бишкекте. Ордолу Бишкекте эл аралык турнир болот. Бул жерде 8-нчи жолу өтүп атат эл аралык турнир. Бул эл аралык турнир деген сөз бул жөнөкөй Кыргызстандан өтпөйт. Бул жерден ошол жерден эле баягы орустардан, монголдордон, ирандардан, казак, тажик, Өзбекстандан келген. Жалпы канча өлкө? Азыркы заявка берип атат, азыркы маалда бир 9 өлкө болот, азыркычы тышкары болуп. Ошо азыр заявка болуп, азырда убакыт бар, бир жума. Греко-Рим боюнча. Греко-Рим боюнча бул отборочный турнир деп коет. Бул отборочный турнир деген лицензионный. Ким биринчи место алса, ошол жолдомо дүйнөнүн чемпионатына барат. Ким биринчи место Ратбек Санатбаевдин турнирине. Ошол үчүн ошо 11-июндө, 12-июндө ошол болот. Анан 11-12-июндө Бишкекте. Бул жалгыз үй бүлө деп ойлоп калбасын, бул аркабызда спорт комитет бар. Анан кийин национальный комитет бар. Федерация спортивный борьбы бар. Бул жерде, анан кийин бул жерде федерация
барбы бар, вольниктер бар, эркин күрөш, Мелис Турганбаев деген. Ошол үчүн биз ошо иш-чараны отуруп алып баарды сүйлөшүп айтыштык. Бул эки батырдын, Кожомкул менен Ратбектин батыр деп, будан кийин экинчи бөлбөйбүз, эки мына эркин күрөш менен грек-рим күрөшү менен бирге өткөзөй дейт. Эми ушун 5-6 жыл ошо иш-чара сүйлөшүп, ошо адамдар менен баары ошо ашын азыр эки батырдын биринчи ошо күндөрү 11-12-де Ратбек Санатбаев турнирі болот, эл аралык. 13-14 Кожомкул атабыздын эл аралык турнири болот. Ошо эки батырды эч качан бөлбөйбүз. Эки батырдын ошо күрөштөрү биз ошо Бишкектин элине ошо турнирге ошо тартуулайбыз деп, эки турнир бирге болуп атат бул жердечи. Бул жакшы деген сөз да, мындайчы. Бул 20-чы кылымдын батыры болсо Кожомкулдун, бул 21-чи кылымдын балбаны батыры болсо, ошол үчүн баягы иш-чараны бул жерде баягы оргкомитетте бар, оргкомитеттин ошо иш-чарасы өтүп аткан деп ойлойм. Аябай жакшы жаңылыктарыңыз бар экен. Эми ошол сиз айтып кеткен жанагы өкмөт тарабынан, дене тарбия комитети тарабынан жакшы эле жардам берилип атабы? Албетте. Биринчиден бул дене тарбия спорт комитетинин, жаштардын национальный комитетин, федерация спортивный барбы, анан кийин бул жак болбосо үй бүлө биз көтөрө албайбыз. Бул Ратбек деген элдин адамы, бул өкмөттүн адамы, бул желекти кыргыз элинин уулу. Кыргыз элинин уулу. Ошол көтөргөнү булардын салымы, эң биринчиден булардын биринчи салымы. Булардын салымы болуп, булардын чуркап, булардын сүйлөшү, булардын иш-чарасы болбосо биз мен, например, кылышым кыйын болуп калат. Мен буларга кошулуп эле булардын кылып атканы ошо кошулуп биз деле өзүнүн салымыбызды берип, ошону иш-чараны кылып жүрөбүз. Спорт комитет менен өкмөттүн, дагы эле кайталап кетейин, федерациянын спортивный барбы греко-римский, вольный дагы, ноктун дагы бул абдан салымы чоң. Эми кыргыз элинин чемпионун колдобосо, анда NEWS мамлекеттүүлүкпүз да. Ошо колдош керек. Аларга мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен рахмат айтып коеюн. Ошол алдыдагы жакшынакай турнирлерди, эл аралык турнирди жакшынакай өткөрүп алалы. Анан кийинки суроом, ал чоң кишинин, улуу кишинин артында бала чакасы калды. Ошол бала чакасы же үй бүлөсү жөнүндө айтып берсеңиз. Бала чакасы жеңем өз сайра. Өзү Ратбектин, мына биз Восток 5-та азыр мына отурган мектеби бар өзүнүн. Восток 5 дегенчи. Ошол жерде өзүнүн Олимпийский резерв деген мектеби бар. Ошондо биз баягы чуркап, үй бүлө катары, Мирлан Назаров, анан кийин мэр, ошону президенттер колдоп, ошого биз документ кылып, ошонун атын ачып, аны ремонт кылдырып, ошонун атынан биз ачып бергенбиз ошо мектепти. Ошо мектептин ошо жерде ошо мектепте бул жеңемди ошо жерде иштейт өзү. Ошо мектепти карап, анан кийин балдары, чоң балдары Бексултан өзү да күрөшкө башып, өзү дагы келбеттүү сонун жигит, өзү армияга барып келген, улуттук гвардияга, анан улуттук гвардияга барып келгенден кийин жөнөткөн улуттук гвардияга барып, служить эткөн улуттук гвардияга келгенден кийин военный болом дейт. Анан азыр военный болуп калды. Азыр өзү ошо военный жактан азыр иш аркалап жүрөт өзү, чоң баласы. Канча баласы бар? Өзү 3 баласы бар, 2 эркек, 1 кызы бар да. Экинчиси бир компанияда иштейт. Давлет деген, Давлет аганын атынан койгон, казактын атынан койгон. Анан үчүнчү анан кызы бар, мына быйыл 9 класска бүтүп, алек болуп жүрүшөт. Ратбек Санатбаевга бир эстелик тургузулганбы? Албетте, Ратбек Санатбаевтан эстелик тургузулган. Кандай эстелик? Эми өзүнүн жаткан жери жайлуу болсун, өзүнүн жаткан жеринде, ошо жерде эстелик баягы ошо жерге орноштурулган өзүчү. Эми азыркы мына Ратбек Санатбаевдин эле көк артын өрөөнүндө мына депутаттарга, айыл өкмөттөргө көк артын өрөөнүндө ошо ыраазычылык айткам, ошонун келишимди чыгарып, ошол жерде атынан чоң көчөнү, Ратбек Санатбаевдин чоң көчөнү коюшкан. Жалалабад шаарындабы? Жалалабадтын көк арт өрөөнүнө жалгыз айылына депчи. Анан кийин мына Жалалабадтын өзүнүн эстелиги эмес, эми мына мектепти, мына өзүнүн окуган орто мектеби бар, кичине Спутник районунда, ошону дагы өзүнүн жамаатынан чыгарып, ошол жерде атынан койгону.
Анан Жалалатта дагы өзүн окуган олимпийский резерв деген Ратбектин достору, Жалалаттын достору, Максат, Анарбектер, Күкүлөр, Нурдиндер баары бирип алыпчы, Раттын классташтары, достору жогору ошол жерге мектепке чуркап жүрүп, Жалалаттын баягы өзүн окуган спорт мектеби бар, ошонун атынан булар ыйгарып коюшту. Ошол иш-чараларды акырын кылып атабыз, эми акыры өзүн наракы дагы уланып кетебиз. Күздө дагы азыр дагы улантырып кетебиз. Бул иш-чараны өткөзүп алайлык. Жалалат менен Бишкекте чоң турнир, күздө дагы бир дагы турнир жасайбыз деп атабыз. Азыр ичине муну дагы бул спорт комитети менен өкмөт менен сүйлөшүп, анан бул күзгө болуп атат. Ошо иш-чараны коюп атабыз. Күзүндө дагы иш-чаралар болот, э? Сизге чоң рахмат, студияга келип атайын ой пикирлерди бөлүшүп, бизге Ратбек Санатбаевди эскертип, эстетип, ошол киши жөнүндө жакшы сөздөрүңүздү айттыңыз. Сиздин жакшы тилектериңиз кабыл болушун тилейм. Анткени Ратбек Санатбаев бул кыргыз элинин уулу. Ратбек Санатбаев Кыргызстандын жараны, Ратбек Санатбаев кыргыз элинин чемпиону, кыргыздын атын далай өлкөлөргө тааныткан, биз сыймыктанган, мен сыймыктанган, сиз сыймыктанган чоң инсан. Келе жаткан турнирлерди аман-эсен жакшы өткөрүп алыңыздар. Анан ушундай бир жакшы самалыктар Ратбек Санатбаевдин элесине арналган турнирлер көбөйө берсин, көп өткөрүлө берсин. Анан Ратбек Санатбаевди көмүр туткан биздин жаш балдар, спортчулар дагы көбөйө берсин. Сизге чоң рахмат келгениңиз үчүн. Рахмат айтып коем. Кыргыз элиме дагы, оргкомитетке дагы, Бишкектин оргкомитети Нурлан Исмаилов деген бар, ошонун командасы деген бар. Спорт комитети дагы эле айтып кетейин. Ошолорго рахмат, ушуну эл аралык турнирди уюштуруп, Ратбек Санатбаев менен Кожомкулдун турнирин бир өткөзүп, бирге ошолор иш-чараны кылып, ошолорго мен да алкышымды айтып кетем. Анан Жалалаттан эле мына биздин эле төрагабыз Жылдызбек Тургановдор, мына Көк Ардын коомуна, Жалалаттын элине, айылдарына баары ошо иш-чара жападан баары ошого киришип, ошонун баарынын чуркашып, ошонун баарын бир көрүп, ошону бир маанай көтөрүлөт экен да, ошондойчу экинчи өмүрү анан ушул экен депчи. Ошол үчүн рахматымды айтып кетем. Ой пикир көрсөтүүсүнө эскерте кетейин, Ратбек Санатбаевдин бир тууган иниси Орунбек Санатбаев агам келди. Ратбек Санатбаевди ким гана билбейт. Азыр ушул спортко аралашкан жаш балдар жакшы тааныйт, спортко аралашпаган биз дагы жакшы тааныйбыз. Анткени Ратбек Санатбаев кыргыз элинин уулу, Кыргызстандын желегин далай өлкөлөрдө көтөрүп, чоң жеңиштерге жетишкен мыкты инсан. Тирүү болгондо быйыл 50-ге чыкмак экен. Ошол 50-ге чыккан жашын элесине арналып атайын Ратбек Санатбаевдин элесине арналган эл аралык турнирлер өткөнө жатат. Андыктан сиздерди, көрүүчүлөрдүн бардыгын 11-12 июнда Ратбек Санатбаевдин эл аралык турнири болот. Кожомкул атында 13-14 эл аралык турнир, Кожомкул ата балбаңыздын атынан да турнир болот. Анан да баса айтып кетсем, биздин эле президент спорт клубу бар, тоже ички иштер министрлигине Курсан Асанов, ошол да бизге дагы өзүнүн салымын карап турат, ошол да көрүп турат. Калган Орунбек байкенин сөзүн улай, мен ошол Ратбек Санатбаевдин элесине арналган эл аралык турнирге өз жардамын берип аткан, берип келген, дагы берем деген жакшы мыкты инсандарга чоң рахмат айтып кетели. Андыктан ошол сиздерди Бишкек шаарында 11-июндан 14-июнга чейин өтө турган спорттук эл аралык турнирге чакырып кетем. Сизге чоң рахмат, кош келипсиз. Мындан ары дагы биздин эшигибиз сизге ачык, ар дайым келип туруңуз. Ой пикир көрсөтүүсү соңуна чыкты. Көрүшкөнчө.